Өлкөдө акыркы учурда социалдык тармактардын колдонуучулары такталбаган маалыматтарды таратып, муну модага айлантышууда. Дал ушул фейк ньюс болбосо жалган маалыматтарды тараткандар үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлиги медиа өкүлдөрдүн катышуусунда бөгөт коюу маселесин карашууда. Жалган маалыматтар коомчулуктун аң сезимин бузууда. Бул тууралуу мамлекеттик органдардын маалымат катчыларынын катышуусунда өткөн тегерек столдо байма-бай айтылды. Дал ушул фейк маалыматтардын айынан журналисттерге жана жалпыга маалымдоо каражаттарына карата элде ишенбестиктер жаралганы бышык. Аталган көйгөйгө кандай жол менен бөгөт койсо болот? Деги эле жарандар маалыматтын чын төгүнүн кантип айырмалай алышат? Бул маселе бүгүнкү тегерек столдо кенен талкууланды. Как правило, многие почему-то расценили, что министерство, если начало в этом направлении проводить работу, негизи жалган маалыматтарды көбүнчө таратуучу биздин социалдык тармактар болуп жатат да. Социалдык тармактарда биз эч качан чек кое албайбыз. Себеби социалдык тармактарда активдүү колдонуучулар абдан көп. Журналист болбосо деле блогер болуп, өзүн ошол социалдык тармактарда активдүү алып жүргөн дагы жарандар бар да. Ошол жактан мындай жалган маалыматтардын кетүүсү менен негизи коомчулукта расмий маалыматка караганда ошондой заголовкасы укмуштуудай жакшы угулган маалыматтарды бат кабыл алабыз, бат окуйбуз, ошону бат таратабыз. Ал эми биздин официалдуу маалыматтарыбызды жеткенге чейин ошо жалган маалымат биринчи коомчулуктун аң сезимине жетип, демек Кыргызстанда ушундай болуп жаткан деген дагы көрүнүштөр болуп атат да. Укук коргоо органдары менен дагы ошо массалык маалымат каражаттары бирге, негизи медиа индустрия биргеликте иш алып барышы керек. Иш-чарага медиа серепчилер да келип өз ойлорун ортого салышты. Анда коомчулукка медиа сабаттуулук жетпей жатканын белгилешип, фейк жаңылыктардан башка дагы көйгөйлөр бар экенин кошумчалады. Вообще, откуда возникли эти разговоры, если под ними какие-то основания? мы вроде бы провели совещание, точнее встречу в августе, и по итогам нашей встречи он был как раз направлен на обсуждение фейковых новостей. Көп нерсени кишилер окуганда ошо 70-80% фейк ньюсту окуйт экен, алардын баары кишилер анан ошого ишенип алат да, ишенип алып, анан журналисттерге айтат, силер эмне ушундай жазып атасыңар, анан уят кылат да биздичи. Бирок ал фейк ньюсту биз жазбайбыз да, ал жана соц тармакта көп чыгат экен. Анан азыркы учурда биз сүйлөшүп атабыз, кантип ушу фейк ньюсту үзгөндөп кичине аны менен кантип иштеш керек. Бул бизде эле эмес эле, бүт дүйнө жүзүндө ушундай проблема бар да. Ошон үчүн биз дагы өз ара журналисттер чогулуп атабыз, департамент, министерстводон кишилер бүт чогулуп мындай сүйлөшүп, ушу проблеманы чечиш керекпиз да. Бул проблема журналисттердики эмес. Бул өлкө коомдун проблемасы болот. Ошондой эле мамлекеттик органдардын маалымат катчылары, массалык маалымат каражаттарынын кабарчылары, редакторлору менен тыгыз иштешип, маалыматтарды ачык айкын тез арада жеткирип турушун медиа серепчилер талап кылышты. Кээ бирде журналист менен пресс катчынын ортосунда мындай информация алмашуу болуш керек да. Кээ бирде журналисттер кайрылганда информация жетпей калат да, мындай бир заматта бербей калат, ошондо бир журналист жаса калыш керек. Жаса калганда ошо фейктер чыга калат да, түшүнбөстүктөн. Ошон үчүн биз азыр пресс катчылар менен сүйлөшүп атабыз, ошо түшүнбөстүктү жоюп салыш керек, туура информация элге кетиш керек депчи. Белгилей кетсек, фейк маалыматтар Кыргызстанды гана түйшөлтпөстөн дүйнө боюнча чоң түйшүк жаратууда. Дегени менен бул көйгөйгө бөгөт коюу иш-аракеттери жүрүүдө. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ.